Биз бүгүн өзүңүздөр байкагандай конок күтүү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин дагы таңкы пирамиданын дагы алгачкы коногу келип калган учуру тааныштырсак, бир убакта легендаралуу Кызбырак тобу менен белгилүү болгон маданияттын мыкты кызматкери, эң таланттуу ырчы эжекебиз Гүлнара Калдарова бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Кош келдим, саламатсыздарбы? Маанайларыңыз жакшы? Маанайым сонун. Эң алгачкы эле суроо, сиздин үйгө коноктору көп келеби? Сөзсүз түрдө конок күткөндү аябай жакшы көрөм. Ошондуктан баягы конок келгенде эң негизгиси бул кабак дейт. Ошондуктан дайыма конок келгенде күлүп жайнап тосолгонго аракет жасайм. Көп келет коноктор. Көп келет. Жакшы. Эң сонун. Ал эми бир жумада канча жолу конок күтөсүз? Эми айта албаймын канча жолу деп, бирок бат эле келип турушат коноктор. Эми үй ошол конок менен бүт конок келгенде анан үйдүн көркү да ачылат деп ойлойм. Ошондуктан канча конок келсе ошончо кут келет дегендей. Дайыма конок келгенде жакшы маанайда тосуп алабыз. Ошо конок келерде айымдар эң биринчи эле ошо конок келет дегенде эле эмне тамак жасайм деген суроону ойлонушат. Анан сиз конокторго эмне даам жасап бергенди жакшы көрөсүз? Эми баягы кээде ойлоном ошол мезгилге жараша. Азыркы могу аябай аптаптын учурунда жеңилирээк тамактарга басым жасайм. Кышында болсо жанагы жакшы ток мындай салаттарга да көңүл буруп карасак, кышында көбүрөөк майонез кошулган же дагы бир башкача мындай күчтүүрөөк салаттарга басым жасайм. Жайында болсо көбүрөөк мөмө жемиш, анан жеңил, көбүрөөк ушул жеңилирээк салаттарга, жеңилирээк тамактарга көбүрөөк басым жасайм да. Жакшы экен. Сонун. Ал эми Гүлнара айым, чыгармачылыкка кайрылып келсек, алгач эле чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат, бизге кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз? Кудай буйрса жаңылыктар көп. Быйылкы жылда ошол репертуарымда жаңы ырлар жазылды. Ошол адан сырткары дуэттер жазылган, аябай көп жаңы жакшы ырлар жазылды. Ошол учурда мына 2-3 азыр бүгүн ошол бир жаңы клип тартайын деп азыр ушул сүйлөшүп жатам. Кудайым буйруса, ошол жакын арада жаңы клипке күбө болосуздар. Ошол биздин жаңылыктар, жаңы клип, жаңы ырлар. Сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин коногубузга суроо берем же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибизге кат жолдоңуздар, биз жооп алганга аракет кылабыз. Ооба, эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Негизи Гүлнара айым, бул чыгармачылык жолдо Кызбырак командасы менен таанылдыңыз, анан Кызбырактан кийинки чыгармачылык кандай айырма барбы, жекече иштегенде кандай өзгөчөлүктөр болду? Албетте өзгөчөлүктөр болот. Мурда Кызбырак тобунда ал убакта эми секелек кыз болчумун. Эми азыркы учурда үй бүлөлүү дегендей, бул айымдарда дайыма чыгармачылык бирдей болуп туруп өтө кыйын. Турмушка чыккан, балалуу болгон убакта бир аз солгондоо болот дегендей. Азыр эми мурункудай ушул Кызбырак тобундагыдай айырмачылыгы кандай деп, ошо бирдей деп айта албайм. Эми баягы шартка байланыштуу. Үй бүлөдөн бошогон убакта бүтүндөй ошо чыгармачылык менен иштеп жатам. Ошол акыркы убакта көбүрөөк иштеп жатам десем болот. Себеби дегенде ошол баягы кызым да чоңоюп чыгармачылыкка мен убактым көбүрөөк болуп калды. Ошол жаңы ырлар, жаңы клиптер тартылып, Кудайым буйрса дагы планда көп жакшы ушул ырлар турат астымда. Келечекте Кудайым буйрса колдон келишинче иштеп жатам. Эң сонун. Гүлнара айым, бул суроону биз буга чейин бизге келген кесиптешиңиз Айпери Сыдыкова айымга да узатып көрдүк. Негизи эле эл ичинде сөздөр бар экен. Кызбырак мына ушул Гүлнара Калдарова, Айжамал Кабылова, Айпери Сыдыковалардын мезгилинде Кызбырак болчу. Азыр андай эмес. Мына ошондогудой курам жок деп элдер айтып калышат да. Сиз бул пикирге кошуласызбы?
Бул кызбыракта негизинен ар дайым ушул мына жакында 40 жыл болот бул топко. 40 жыл арасында ар дайым ушул баягы поколение алмашып келген да. Ошол алмашкан учурда сөзсүз түрдө группада дагы солгундоо учуру болот да. Азыркы учурда ушул кызбыракта дагы ушундай мезгил келип турат. Кыздар алмашып, жаңы кыздар кабыл учурда эмгектенип жатышат. Мен ага азыр өзүм да күбө болдум. Кудайым буйруса, биз дагы ошол кызбырактоона келгенде бизге чейин Касиет Артыкова, Гүлмира Эргешева деген эжелерибиз популярдуулукка жетип, кийин биз келгенде концерт менен гастролго чыкканда бизди элдер тааныган эмес да. Кана ошол кыздар, биз силерди тааныбайт экенбиз деген учурлар биздин убакта да болгон. Анан бул баардыгы аракеттин мээнети, канчалык аракет кылсаң мээнетин аласың дегендей аракет жасап, ошол элге бир жакшы ырларды тартуулап, бир кызбыракта бир жакшы учур эмгектенип, элге таанылып, жакшы бир учурду биз дагы сүрдүк. Кудайым буйруса, келечектеги азыркы чыгып келе жаткан кыздар дагы жакшы аракет жасаса, ушундай жакшы бир деңгээлге жетет деген ишеничти айтат элем. Эң сонун. Ал эми ошол 40 жыл болуптур дедиңиз, анан кийин ошол 40 жылды концертин да беришет да жакында. Ошого сиз катышасызбы? Сөзсүз түрдө дайыма эле ошол мен кызбырактоона келгенде 20 жылдык юбилейин өткөргөнбүз. 20, 25, 30, 35 жылдык. Ушул даталуу юбилейлик концерттеринде дайыма катышып келем. Кудайым буйруса, бул кызбырактын тарыхында бул менин атым бар. Ошондуктан дайыма ошол юбилейлик концерттеринде салымымды кошуп катышууга дайыма даярмын. Эң сонун. Ал эми Гүлнар айым, кесиптешиңиз Кенже Дүйшеева эжекебиз өзүнүн шакирттерин тарбиялап, жебе тобу деп алып чыгып, сахнага алып чыкты. Жигиттерди, сизде да мына ушундай шакирттерди алып чыгайын, жаштарды эл көзүнө алып чыгайын деген пландар, ойлор барбы? Учурда мен өзүм жеке иштеп жатам. Бирок кай жака барбайын, могу интернет баракчаларынан аябай көп мындай кайрылышат да. Ушундай ырчы болоюн деген мен жардам бере аласызбы, кандай кеңеш бере аласыз дегендер. Бирок ал бирөөнү азыр мен өзүм мойнума алып, баланы иштөөгө чындыгында убактым жок болуп жатат. Ошондуктан кайрылган жардам кеңеш сурагандарга дайыма кеңешимди берип, жолун көрсөтүп коем. Бирок мындай өзүмдүн карамагыма ала элекмин. Учурда. Бирок ойлор бар алайын. Эми буйруса убакыт болуп калса алам. Эң сонун. Бизге WhatsApp'тан келген каттар бар экен, окуп кетсек. Биринчиден Пирамида каналына чоң салам дейт. Сиздерге да салам. Саламатсызбы Гүлнар эже? Мен сизди абдан жакшы көрөм. Сизди үнүңүз абдан жагат. Сиздин Тумарым аттуу ырыңыз аябай жагат, ырдап бериңизчи деп суранган экен. Чоң рахмат. Сөз түрдө эфирдин уланышына ырдап берем. Албетте. Гүлнар айым, бул негизи таңды ар ким ар кандай баштайт экен. Кимдир бирөө кофе менен, кимдир бирөө физикалык көнүгүүлөр менен. Ал эми сиз эмне менен баштайсыз таңды негизи адатта? Адаттабы? Эртең менен турганда мен дагы кофе ичем. Бул адамга мындай эме берет, тем күч берет дегендей. Анан акыркы убактарда кичине ушул спорт менен машыгып жатам. Сөзсүз түрдө машыгыш керек. Машыгам мен дагы. Сыр болбосо кайсыл түрү менен спорттун? Бул эми жанагы фитнес, ошол айымдарга көбүрөөк керектелүүчү бул ошол фитнес менен. Эң сонун. Бул жакта дагы WhatsApp'тан келген каттар бар экен. Саламатсыздарбы? Гүлшайыр эже менен Кенже эже урушуп кетти деген чынбы деген мындай суроолорду бербей койсоңуздар болот. Кийинкисин узата берели? Ооба, салам бул жакта. Саламатсызбы Гүлнар эже? Мен сизди абдан жакшы көрөм. Талантыңызды аябай жакшы баалайм. Айтыңызчы, сиз жашоодогу максатыңызга жеттиңизби? Жетсеңиз ал кандай максат эле дейт. Рахмат деп 59дан бүткөн абонент экен. Чоң рахмат. Мен ойлойм, бул тирүүлүктө максаттар эч качан бүтпөйт го депчи. Күнүгө максат коем. Ошол Кудайым буйруса келечекте дагы боло элек максаттарым аябай көп. Ошондуктан
жалпы максаттар, тилектер, пландар түгөнбөсө керек деп ойлойм. Кудайым буйруса ошол койгон максаттарым аракет менен ушул канчалык аракет кылсаң баары аткарылат экен акырындыктап. Ошол акырындап ошол койгон максаттарыма жетишип келе жатам. Планда дагы көптөгөн пландар, максаттарым көп. Эң сонун, ал эми бизге келген кийинки суроо бар экен. Гүлнара эже, саламатсызбы? Чыгармачылыгыңызга ийгилик дейт. Аягы 25 менен бүткөн абоненттен үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи дейт. Рахмат калууңузга. Үй бүлөм жөнүндө айтсам, өзүм мурдакы ошол үй бүлөм, бир туугандарым жөнүндө айтсам, 6 кыз, 1 уул. Мен 5-чи кызымын. Апам болсо азыркы учурда эс алууда. Ошол үй бүлөдө чыгармачылык менен алектенген бир гана мен, калгандары бүт эле башка тармакта. Өзүмдүн жеке үй бүлөм жөнүндө айтсам, Аян аттуу кызым бар. Кудайым буйруса быйылкы жылы мектепке барат. Ошол жолдошум бар. Жакшы, андан кийин менде мындай суроо пайда болду. Жаңы ыр демекчи. Сиздин ырларыңыз эл арасында жакшы, укуктуу, эл арасында өзүнүн орду бар да. Андан кийин ошо ырдын мазмунуна, ырды тандоодо мазмунуна кандай көңүл бурасыз? Кандай мазмундуу ырларды сиз тандап аласыз деген? Сөзсүз түрдө ырды биринчи тандап атканда мен эң биринчи эле сөзгө маани берем. Эмне жөнүндө? Эми ар түрдүү репертуарда ар түрдүү тематикадагы ырлар болуш керек деп ойлойм. Сүйүү темасында бул бүтпөгөн тема, канча ырдасак дагы ырдала берет бул темада. Анан ошол бала жөнүндө, апа жөнүндө, патриоттук тема жөнүндө, мезгилдер жөнүндө, мисалы жаз жөнүндө, майрамдар жөнүндө ар түрдүү темадагы ошол ырлар болуш керек. Ошондуктан ошол ырды тандап атканда ошол эң биринчи эле сөзгө маани берем. Сөз иштелип такталып бүткөндөн кийин анан обону жаралат. Кээде ушундай болуп калат, обону менен сөзү дал келген жакшы ырлар туш келип калат да. Кээде ушул сөзүн кайра жаздырып оңдогон учурлар аябай көп болот. Обону иштелет, анан кийин аранжировка дегендей ошентип бир мындай жакшы аракет менен андырлар пайда болот. Ал эми азыркы учурда жеңсүн, азыркы учурда ошо мазмунуна көп көңүл бурбай, обонуна карап, башкача айтканда тойго өтчү ырларды тандап жатышат да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Азыр чындыгында биздин финансылык каражат негизинен ушул тойдон таап калды да. Мунун жашыруунун кереги жок. Бирок тойго барганда сөзсүз түрдө той жасаган адам жакшы мындай шаңдуу ырларды ырдап бер деп суранышат. Ошондуктан азыркы учурда көбүрөөк ошол тойго ыктап репертуарды ошол көбүрөөк жеңил желпи ырларга ыктап жатышат. Бирок мен ойлойм, сөзсүз түрдө бул тойго дагы өзүнчө репертуар болуш керек. Анан өзүңдүн жеке ушундай концерттик программада, телевиденияга ырдачуу дагы профессионалдуу деңгээлде ырлар болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан эки жакты тең алып кетиш керек деп айтат элем да. Эң сонун, Гүлнара айым сизди атайын чакырып ырдатпай койсок болуп, туура эмес болуп калат. Биздин телегөрүүчүлөр үчүн сизден бир жагымдуу чыгарма сураналы. Макул, эми эртең менен ачылбайт, эми аракет жасап сөзсүз түрдө ырчы болгондон кийин таң эртеби, түндө, кечинде ырдаганга туура келет. Анда эмесе ушул бүгүнкү күндө ошол бардык телегөрүүчүлөргө жакшы маанай каалайм. Баарыңыздарга эрте таңды кандай баштасаң ошондой уланат. Ошондуктан баарыңыздарга көңүлдүү маанай каалаймын. Анда эмесе сиздерге жалжалматуу чыгармадан аткарып берейин. Жакшы болот. Келиңиз. Сен менин жалжал көзүм, жалжалымсың. Сен менин жандай көргөн ардагымсың. Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарым чын. Жалжалым, жалжалымсың, ардагым, ардагымсың.
Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм ардарыңчын. Жалжалымсың, ардагымсың. Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарыңчын. Өзүңө бүт өмүрүм арнарыңчын. Браво, баракелде. Эң сонун, үнүңүзгө береке. Ал эми азыр биз сиздин маанайыңызды биздин маанайда теле көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү үчүн оюн даярдап койгонбуз. Сөзсүз түрдө бул оюндун шарты менен түшүндүрө кетсек, биз сизге быйтыкчаларды же болбосо азыркы сөз менен айтканда смайликтерди көрсөтөбүз. Сиз аракет кылып мына ошол смайликтерди туура беришиңиз керек. Аракет жасап көрүңүз. Аракет жасайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бир гана таңкы пирамида көрсөтүүсүндө Гүлнара Калдаровадан смайликтер кеттик анда эмесе. Күлгөндө проблема жок. Ай, силер жаман уят кыласыңар го. Мынчалык тилим узун эмес. Мейли, аябай капа экен. Эң сонун окшоштуу болуш керек. Бул дагы бирок Силерге окшошту бирок. эң сонун. Булмуса. Жана тили көрсөткөндө атайын даярдап Бүт койгон. тили. Бир көзүн жумуп тур, Сонун кийинкиси бул кыялданып отурган окшойт. Сизге телефондо смайликтер кереги жок турбайбы? Өзүңүз элесиз. Селфи жасап туруп жиберебиз. Бул жака телефон. Так, Телефон сүйлөшүп атканда. Эң сонун. Бул эч кимге айтпа деген. Багла эч кимге бирок. Бул жини келип же ойлонуп жаткан смайлик экен. Ким жаман бирөөнү эмне деп сүйлөп атат мен жөнүндө. Акыркысы бул жини келип атыптыр. Жини келип атат. Эң жакшы баракелде кол чабуулар. Азаматсыз Гүлнара айым, биздин сунуштатка какпай, биздин тапшырманы 5 деген багат аткардыңыз. Анан мындай эмне суроо бар, азыркы учурларда ырчылар көлдө эс алып жүрүшөт. Анан сизде азыркы жайда болгон пландарыңыз качан барып көлгө эс аласыз? Кудайым буйруса, мына бүгүн көлгө жөнөп кетип атабыз. Ошол сиздер бүгүн эфирге чакырып калгандыктан жетишип ушул жака эфирге келип анан чыгайын деп пландадым. Ошондуктан азыр эфирден чыккандан кийин эле Кудайым буйруса көлгө сапар алып жатабыз. Атайын оштон Ажамал келди, балдарын алып чогуу биргеликте жакшы эс алууга баратабыз. Эң сонун, жакшы эс алып келиңиздер, эс алууңуздар кеминде улансын. Рахмат. Эми Гүлнара айым, бизге таң эрте келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыкта дагы да болсо албан ийгиликтерди каалайбыз. Бул жакта WhatsApp'тан келген абдан көп каттар бар экен, бирок баарын окуп жетишпей калдык. Көбү эле ырларды суранып, жана ийгилик каалап жатышат. Биз дагы аларга кошулуп, сизге ийгилик каалап кетебиз. Баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Аны биз көрсөтүүчүлөр, бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, эң мыкты таланттуу ырчы эжекебиз Гүлнара Калдарова болуп өттү.